Siz bilesizби, бүгін 29 сентябрь бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү. Ал 1999 жылы бүткүл дүйнөлүк жүрөк федерациясынын демилгеси менен негизделген. Аны бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана башка эл аралык уюмдар колдошкон. Ал эми кыргызстандык кардиологдор да бүгүнкү күндү белгилешип, профилактикалык иш-чараларды өткөрүшөт. Жүрөк күнүнө арналган ар бир жүрөк маанилүү аттуу иш-чара Мирахимов атындагы кардиология жана терапия улуттук борборунда өттү. Акциянын негизинде биз шаар тургундарынын кан басымын, кандын курамындагы сахарды жана холестеринди көрүүдөбүз. Көпчүлүгү 40 жаштан жогорку шаар тургундары кайрылууда. Анда болсо көрсөткүч болсо холестерин көп өлчөмдө нормадан ашыкча көргөзүп атат. Аларды болсо кардиологдун консультациясына жана андан дальнейшее обследованияга жиберип атабыз. Бүткүл дүйнөлүк жүрөк федерациясынын маалыматы боюнча каза болгондордун санынын 80%-ын дал ушул инфаркт жана инсульт алгандар түзөт. Адистердин айтымында Кыргызстанда жүрөк кан тамыры оорулары 4 жылдын аралыгында 4-5%-га көбөйгөнүн белгилешти. Жүрөк оорудан жабат чеккен, каза болгон адамдар ушу биринчи орунда турат. Ошондуктан биз көп айтабыз, алдын алгыла деп. Туура тамактанганды билиш керек, тамеки тартып, зыяндуу заттарды колдонбогонго аракет кылып, көбүрөөк кыймыл, анан салмак, ашыкча салмактан алыс болуш керек. Аталган иш-чарага шаар тургундары активдүү катышышты. Ден соолукту карап жүрүш керек, здоровый образ жизниде чуркаш керек, басыш керек, ден соолук караш керек. Момунда акцияны укканда сүйүндүк. Бир сыйра каратып коелу. Ден соолугубузга кам көрүп, мына ушул жерге келип көрүнүп атабыз. Ушу эметкендерге, акция уюштургандарга чоң рахмат. Бизге кайрылгандар, бүгүнкү катышып жаткандарга ыраазыбыз, потому что өздөрүнүн ден соолугу үчүн көрүнүп жатышат. Кардиологдор Кыргызстандын жарандарына жүрөк кан тамырлары боюнча маалыматтарды жайылтып, аларды медициналык текшерүүдөн өтүүгө үндөштү. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.